Урматтуу достор, бүгүн кино жаңылык көз илмейм деген кино тасманын жабык көрсөтүүсүнө келдик. Буйруса кыргыз эли жакшы кабыл алат деп ойлойбуз, себеп дегенде бул жанр драма жанрындагы тартылган. Ал эми кино кандай болгон өзүбүз көрөбүз. Баштаганыбызга мен өзүмдө жүргөндө бир 3 жыл даярдык көрдүк өзүбүз. Андан кийин тасма өзү тартылганы монтажы менен 1 жыл убакыт алды. Көз ирмем деп аталып калган себеби бул кинонун жашоодон алынган. Негизи эле биздин жашоо өзү көз ирмен. Калганын Кудайым буйруса келгенде көргөндө өзүңүздөр билесиздер эмнеге көз ирмен болуп калганын. Негизи адам баласы бул жашоодо баягы из калтырыш керек экен. Антпесе бардык нерсе көз ирмен болуп калып кетет экен. Biz ушул өзүбүздүн ушул көз ирмем деген кинобузду өзүбүздүн из катары калтырдык Кудайым буйруса. Элге кандай кабыл алат, аны бүгүн көрөбүз. Башка тасмалардан да өзгөчөлүгү, айырмачылыгын баса белгилеп айтыңызбы? Башка тасмалардан өзгөчөлүгү Кудайым буйруса бул мисалы үчүн башка тасмаларды көрүп чыгып, күлүп анан чыккандан эле унутуп калса, мен ойлойм бул тасмада чыккандан кийин бир 2 күн, 3 күн, 1 жумага чейин ойлонот. Мен эмне кылып жашап жүрөм бул жашоодо, эмне кылышым керек, балдарыма кандай тарбия беришим керек деген бир суроолорго өзү жооп берет да, Кудайым буйруса биздин тасмадан кийин. Актерлук составга да токтолсоңуз. Мен учурдан пайдаланып биздин актерский составка ыраазычылык айтам. Биздин азыр өзүңүздөр бамдап көрөсүздөр, биздин тасмада чын айтканда аябагандай таланттуу актерлор, таланттуу актрисалар тартылышты. Көптөн бери бул жактан тартылбай жүргөн адамдардын дагы ушул кинодон чын айтканда мындай багы ачылат деген ойдомун. Ушул биздин кинодон кийин көп кинолорго сунуштар түшөт деген ойдомун. Аларга дагы Кудайым буйруса азыр өзүңүздөр байкап көрөсүздөр. Идея сизге тааныш. Негизи идея меники. Идеяны режиссер менен, сценаристтер менен байланышып, ошолор менен сүйлөшүп, анан кийин баарыбыз топтоп чогуу жазганбыз. Бул тасмада баягы убагында Сүймөк Чокморов Фон Карманды ойносо, мен Советбек Жумадыловду ойнойм дегендей да, современный вариантта ушундай. Терс карманды ойнойм. Сиз негизи өзүңүздү кайсыл жанрдагы тасмалардан көп көрө аласыз? Бизде театрда көбүнчө фарс, гротеск, ушундай эме трагифарс дегенде, комедия, трагедия бүт эле жанрда. Негизи жакшы режиссер туш келе турган болсо мен бактым да. Буйруса Голливудтан чакыруу түшсө, барасызбы? Ошо ойлонуп көрөм го. Сиздин көрөрмандарыңыз сизди тасмадан качан көрө алат? Кайсыл тасмадан? Кайсы тасма экенин билбейм, бирок жазында. Кышы менен бир азыр сценарийге даярданып атабыз, анан Кудай буйруса жазында баштайбыз. Ал жерде сиз өзүңүз актер катары или режиссер? Актер катары, ооба. Негизи азыркы учурда немен алектенип жатасыз? Азыр өзүбүздүн бир башка жумушубуз бар, өзүнчө чакан бизнесибиз бар. Азыр ошо менен алектенип атабыз. Сизде мындай экранды сагынуу учурлар болду беле? Экранга чыгып эл алдына. Экранды билбейм, андай деле мындай сагынуу болгон жок, бирок ушул чөйрөнүн адамы болгондон кийин эми ушул чөйрөдө кызмат кылалы деген оюбуз бар да. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кино кандай болот деп ойлойсуз? Кино жакшы болот деп ойлойм, анткени эң жакшы актерлор тартылыштыр, жана режиссер дагы аябай күчтүү. Жакшы болот деген ойдомун. Буйруса өзүңүз ушундай драматический киного сунуш түшсө түшмөк белеңиз? Ооба. Өзүңүз кайсыл ролдордон көрө аласыз? Обычно Ираган ошондой ролдорго приглашает, но я бы хотела себя в другой роли увидеть. Саламатсыздарбы? Жакшыбыз. Биз угушубуз боюнча сиз 15-жаштан секирем деген бир укканбыз. Секирбей калдыңызбы? Ошо жакында негизичи ал секириште эле жөн эле кетип баратса секирбейсиң да. Буюрса ушу журналисттерди, силерди баардыгыңарды кошо алып баары секирбесек көрүнбөй калат го деп ойлойм. Ошо биз барабыз, буюрса чакырып коесуз. Ооба. Өзүңүздө жаңылык, эмне жаңылык бар сизде өзүңүздө? Ырчылык жактанбы же тасма жактан? Жаңылыктар буюрса жакында мен да 2 кино тасмага түштүм, ошолордун жакында буюрса 3-ндө ноябрдын 3-ндө бирөө чыккан атат, декабрдын 1-инде да бирөөсү чыгат. Кайсыл тасмалар эгер Эң жакшы тасмага түштүм. Биринчи негизи бул экинчи киного түшкөнүм болду, бирок мен оюм боюнча мындай чисто конкретно биринчи кино десем да болот. Мурда Мурас деген киного түшкөн болчумун, азыр Аяш 2 чыгат. Кыргызстанда дүңгүрөтүп турган
тасмага тартылып кандай болду съемка учуру? Бул дебюттук тасмаңыз болуп калабы Аяш 2? Жок, бул экинчи кино болуп калат, бирок менин оюм боюнча айтып атпаймынбы, мен эң жакшы киного түшүп калдым окшойт да. Ошол себептен бул кинону эң жүрөгүмө жакын алып, мен ошол ойногон кыздын ролун өзүмдүү кылып ойнодум да. Ошол дагы мага туура келген экен да. Анан буюрса жакшы кинолордон болот деп ойлойм. Мага криминал жагат, мага драма жагат. Эң жаккан ошолор. Ошол комедия, анча Комедия деле. Айырмасы жок. Эң башкысы жакшы кино болсо. Ооба, жакшы кино болсо эле, өзүмө жакса эле, сценарий баардык жагы төп келип турса эле өнөрөс. Ушул тасма, көз ирмем деген тасма, билишибиз боюнча драма экен. Оюңузча кандай болду деп ойлойсуз? Менин оюмча мындай тизерин көрдүм, трейлерин, мага жакты. Анан азыр кинодон кийин да көрөбүз кандай эмоциялар болот экен. Мен ишенем жакшы мындай сонун тасма болот деп. Андыктан азыр көргөндөн кийин айтабыз. Мына достор, биз азыр кинону көргөнгө кетип бартабыз. Азыр кинону көрөбүз, ал чыккандан кийин көрүүчүлөрдүн ой пикирлерин алабыз. Ошон үчүн жүргүлө. Бир нерсе катуу ойлондуруп атат го. Донор табылган турбайбы? Буйрса баары жакшы болот. Мен сага үйлөнөм деген оюмда да жок. Жөн эле ойнотуп билдик, баары бүтү. Бүгүнкү тасманы жалпыбыз жолу көрүп отурабыз. Мен башында кандай кинода көпүнчө түшүнө албадым, бирок бир кармаган нерсеси бар экен, сюжетный линия. Эмне болот деп издеп кете берет экенсиң. Мен де ыйладым. Анткени мен де ыйладым. Асыл келди, адам ооруп атат, бирок мен максатыма жеткенче бирден бирөөгө бербейм деген жер бар экен. Адам эгерде канчалык беришем болсо, ошончолук оорудан алыс болот деген ишенип коюңуздар. Бекерден кыргыздар кан чыгарган эмес. Уштан тиян кылып коюңуздар. Башка дары таасир этпегенде бирөөгө садака берет. Муктазар чечип берет дейт, ошол шифа болот дейт. Ошол сабакты көрдүм, бул бир. Экинчиси, байлык, бийликтен бакыт издебей эле коюңуздар. Бирөө айткан экен, мен 5 нерседен издеп көрдүм, таппадым. Бакыт издесеңер ошондон кийинкилерин издеп көрөлү деп. Биринчиси, жакшынакай машиналардан издедим, таппадым. Экинчиси, татынакай аялдардан издедим, таппадым. Үчүнчү, бийик үйлөрдөн, эң сонун шарт бар үйлөрдөн таппадым деп. Андан кийин эки нерсесин унутуп калдым. Андан мен силерге бирдек айтайын. Бакытты депутаттыктан издебей келе. Бирөө бакыт издеп, узак жолго чыгып 7-8 жүргөндөн алдынан бирөө чыккан экен, кайып баратасың. Бакыт издеп баратам десе, балам, бакытты башка жактан эмес өзүңдөн изде деп. Чындап, акыры кымбат. Чинода каты кем элесиздер болгачы? Канжар, Канжар бакытты өзүнүн жүрөгүнөн тапты, өзүнүн баласынан тапты. Чындыгында эң чоң байлык атада кылган тарбиялуу, мыкты, адептүү бала дейт. Ошол жерден тапты. Аталык мээрим дегенди башка эч жактан таппайсың. Аталык мээрим болсо, арканда калган жакшы балаң болсо, ден соолугуң чың болсо деле бактылуулугун көрсөттү. Кайсы адамдар бар, бай бирок бактысыз. Кайсы адамдар бар, кедей бирок бактылуу. Кайсы адамдар бар, ден соолугу чың бактысыз, кайсы адамдар ооруп атты да бактылуу. Ошончо ден соолук болду, ошончо байлык, ошончо таасир, ошончо мүмкүнчүлүк, ошончо сулуу кыздар бирок эң аягында ооруп атып, баласын тапкандагы жүрөгүндөгү потенциал ачылгандагы бактысын башка эчтеке калмастырган жок. 3 эле күн жашадым деп атат. Биз дагы жөн эле жүрө бербей, биз жашайлы. Жашоо деген ошол, бирөөгө мээрим берип, бирөөгө жакшылык каалоо. Рахмат силерге. Урматтуу кино сүйүүчүлөр, бүгүнкү суукка карабастан, жаңырга карабастан, алтындай болгон убактыңыздарды бөлүп бергениңиздерге терең ыраазычылык билдирем. Биринчиден, биздин ушул көз ирнем кинобуздун жааматына аябагандай ыраазычылык билдирем. Биз чакан кичинекей команда болгонубуз менен, бирок азыр ушул жерде бир аз да болсо болчолорго мындай
өзүбүздү бир башкача сезип атабыз. Мага жакты. Карасаңыз, өзү көзүрмөм деп аталат экен. Негизги маниси, негизги берген идеясы жашоо көзүрмөм. Ошо көзүрмөмдө деле алдап, тоноп, уурдап, бирөөнүн көңүлүн оорутуп, акысына кирип үлгүрүп атпайсызбы ошо тилекке каршы. Бирок баласына айткан акыркы насааты балам, эстеп кой, өмүр бир эле көзүрмөм адам болуп жакшы жашап өт деген. Ошону менен келип атат да, бирок happy end деп коет, аягы жакшы бүткөн фильмдер баары бир жакшы. Анткени а дегенде сөзү өзү деп коет да, бул жакшы happy end кыла берели, кыргыздын дагы келечеги happy болсун, бирок энди болбосун ошол. Өзгөчө кайсы каарманды белгилеп кете аласыз? Мага эми Тилектин аткарган абдан жакты да, образы дагы. Негизи актерлордун баары деле абдан аракет кылган. Эми кымбат ал башка кеп, ал профессионал артист катары. Ошондой эле албетте терс каарман деп коебуз биз. Аман дагы жакшы аткарган. Жакшы аткарган. Бирок баары бир Кудай буйрса жашоодо акыйкаттык жеңет деген идеянын болушу мени абдан кубандырды. Тасма эң мыкты деңгээлде тартылыптыр деп айта алам. Бул жашоодо байлык бардык нерсени чечперин түшүндүк. Жана ошондой эле бактылуулук бул байлыкта эмес экенин түшүндүк. Кино абдан сонун экен. Кымбатбек байке өзү бизди чакырган. Аталарыбыз деген креативный командабыз биз. Көп иштешебиз чогуу. Анан абдан кубанычтамын. Мындай чын айтсам башында кинону чакырганда кичине кыргыз киносу деп деп аткам да. Бирок мындай сюжет абдан татаал экен. Аягына чейин түшүнбөдүм эмне болуп кетет депчи. Мындай голливудский кинолорду көрүп калдык беле. Аягында бирөө бирдем болуп happy end болот деп тиги Кымбатбек байке тирүү калат деп ойлоп аткам да. Бирок аяк абдан развязка сонун болду да. Баары ыйлады, мне кажется, эркектерден ыйлады болуш керек. Кино негизи жалпысынан баары жакты. Негизи кинонун башкы максаты ошо ата менен баланын ортосундагы мээримди берейин дептир да. Биз негизи адамдар бири-бирибизге ошо мээрим төгүп жашашты. Кыскасы жыйынтыкта бир сөз менен айтканда, адамдар бири-бирибизге мээрим менен карап, мээрим менен төгүп, жашоонун маңызы бул бири-бирибизге мээрим менен төгүп жашоону, бири-бирибизге жакшылык кылуу. Жакшылык кылуу. Чоң рахмат.